Саламатсыңарбы. Бүгүн биз парламент контролдун маанилүү маселелеринин бири Кыргыз өкмөтүнүн укук тартиби чөйрөсүндөгү ишин, атап айтканда, ички иштер органдарынын ишин баалоо мисалында Жогорку Кеңешке отчеттуу мамлекеттик органдардын ишин баалоо тууралуу сөз кылабыз. Бул баалоо 2019 жылы өткөрүлгөн. Биринчи кезекте Жогорку Кеңешке отчеттуу мамлекеттик органдардын ишин ар жылдык жана атайын отчеттору жалпысынан өлкөдөгү же коомдун жашоосундагы тигил же бул чөйрөсүндөгү кырдаал жөнүндө баяндамаларды угуу убагында бааланат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык парламент ар жылдык отчетторун жана баяндамаларын төмөнкү кишилерден угат. Бул биринчиден премьер-министрдин отчетун, башкы прокурордун, Улуттук банктын төрагасынын, Эсептөө палатасынын төрагасынын маалыматын, социалдык фонддун жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жетекчисинен. Албетте акыйкатчынын отчетун угат жана кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун башчысынан. Белгилей кетсек, 2019 жылдын 24 апрелинен тартып Жогорку Кеңеш Жогорку соттун төрагасынын сот системасында иштер кандай болуп атканы жөнүндө башка укпайт. Анткени болсо Конституциялык палатанын чечими боюнча бул милдет болбой калды. Бул Жогорку соттун укугу болуп калган. Профилдик комитеттер жана фракциялар профилине жараша мамлекеттик органдардын отчетторун алдын ала карайт жана өз баасын жана корутуусун чыгарышат. Акыркы баалоону албетте депутаттар палаталык пленардык жыйынында беришет. Жогорку Кеңеш премьер-министрдин өткөн жылдагы өкмөттүн иши жөнүндө өкмөттүн ишинин интегралдык көрсөткүчү деген негизинде баалайт. Ал өзүнө төмөнкү нерселерди камтыйт. Өкмөттүн программаларын аткаруунун жыйынтыктары жөнүндө маалымат, улуттук өнүктүрүү программаларын аткаруу жөнүндө маалымат, андан сырткары ведомстволордун эл тарабынан, калк тарабынан ишеним индексинен жана эл аралык рейтингдеги Кыргызстандын баалоо тууралуу маалыматты камтыйт. Азырынча парламентте мамлекеттик органдардын ишин баалоонун өз алынча системасы жок. Баалоо мамлекеттик органдар берген маалыматтын негизинде жана органдардын өзү тарабынан иштелип чыккан чен белгилеринин негизинде гана берилет. Негизи парламент мамлекеттик органдардын өзүн өзү берген өзүлөрү жөнүндө болгон маалыматтын негизинде баалайт. Макул болот, же болбосо макул эместигин билдирет. 2021 жылга чейинки Жогорку Кеңештин өнүктүрүү стратегиясында парламентке отчеттуу мамлекеттик органдарды баалоо чен белгилерин иштеп чыгуу жана практикалык иште киргизүү милдети коюлган. Практика көрсөткөндөй, ар бир комитеттин мандатын алкагында өкмөттүн отчетун баалашат. Мисалы, эгерде бюджеттик комитетти алсак, ал албетте бюджетти өздөштүрүү бөлүгү боюнча өкмөттүн маалыматын карайт. Ал эми укук тартиби боюнча комитет жана конституциялык мыйзамдар боюнча комитет укук коргоо органдардын иши жана башкы прокуратуранын отчетун бөлүктөрүн баалашат. Баалоо индикаторлору субъективдүү жана алар аткаруучу тигил же бул комитетте иштеген бөлүмдүн адиси менен гана аяктайт. Комитеттердин корутундусу жылдан жылга кайталанышы мүмкүн. Корутунду жазууда бул комитет тарабынан мамлекеттик органдарга жөнөтүлгөн тапшырмалардын, суроо талаптарын аткаруунун же аткарбоонун талдоо эске алынат. Ошондой эле секторго же мамлекеттик органдарга карата Жогорку Кеңештин мурда чыгарылган чечимдери боюнча маалыматка талдоо берилет. Мисалы, мурдагы отчетту бекитүүдө айтылган сын пикирлер. Баалоонун маанилүү аспекти бул конкреттүү мамлекеттик органдарга карата калктын ишеним индекси эсепке алуу болуп саналат. Мамлекеттик органды баалоо тигил же бул мамлекеттик органдарга карата жарандар тарабынан билдирүүлөрдү жана депутаттардын талоого жана даттануулардын негизделиши керек. Даттануулар түз Жогорку Кеңешке түшүшү мүмкүн. Ошондой эле бул коомдук уюмдардын жана көз карандысыз эксперттердин маалыматы болушу мүмкүн. Укук тартиби чөйрөсүндөгү өкмөттүн ишин баалоо
методологиясын апробацияланын жыйынтыктарын кайрылалы. Мисалы балоо укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин алдындагы жумуштуу топ тарабынан өткөрүлгөн. Төмөндөгөй практика калыптанган. Ички иштер министрлигинин ишин баалоодо укук тартиби боюнча комитет премьер-министрдин отчетундагы ички иштер органдары жөнүндө маалыматка негизделет. Негизинен бул 1,5-2 бет. Милициянын ишин реалдуу баалоо үчүн албетте бул жетишсиз. Чет өлкөдөгү тажрыйбага кайрылсак, милиция кызматкерлери баалоо ички жагы жана тышкы жагы болушу мүмкүн. Мында милиция кызматкерлеринин ички баалоо жардам менен гана алардын ишин албетте баа бере албайбыз. Атап айтканда, мындай жол менен сарпталган ресурстарды эсепке алуу менен иштин көлөмүн гана эмес, мисалы ошол эле жарандардын көз карашынан алган милициянын иши жөнүндө натыйжалуулугу дагы болушу мүмкүн. Ушуга байланыштуу жарандардын кызыкчылыктарына багытталган баалоо система түзүү милдети актуалдылыкка ээ болуп жатат азыркы күндө. Бүгүнкү күндө ички иштер органдарынын иши өкмөт тарабынан 4 көрсөткүч боюнча бааланат. Бул биринчиден кылмыштуулуктун деңгээли, коомдук тартиптин камсыздоо, жол кырсыктарынын саны жана адам соттолгонбу же соттолгон жокпу жөнүндө маалымат каттарынын саны негизинен. Албетте бул көрсөткүчкө кылмыштуулуктун бетин ачуу деңгээли дагы кошулат. Укук тартиби боюнча комитеттин алдындагы жумушчу топ иштелип чыккан ички иштер органдарын баалоонун чен белгилерин жана индикаторлоруна колдонуу менен коомдук коопсуздукту камсыздоонун абалына талбоо жүргүзүүнүн негизинде ички иштер органдарынын ишин баалоонун альтернативдүү методикасын иштеп чыкты. Баалоо төмөнкү маалыматтар негизинде жүргүзүлгөн. Бул албетте ички иштер органдарынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын талдоо. Экинчиден, адам укуктары боюнча мамлекеттик органдардын жана улуттук институттардын маалыматын талдоо, коомдук пикирдин сарамжылоо, жыйынтыктарын жарандардын юридикалык жактардын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар жана башка коомдук уюмдар, ошол эле ММКлар, эксперттик коомдордун, мисалы милициянын иши жөнүндө суроо талаптарын ошол маалымат келет жана башкаларды айтып кетсек болот. Эң аягында сунушталган баалоо универсалдуу болуп саналбайт, албетте. Иштин багытына жараша ар бир комитет өзүнө тиешелүү баалоо чен белгилерин иштеп чыгышы керек. Бирок биз сунуштаган ыкманы башка комитеттердин ишинде да пайдаланууга болот. Ушу менен биз парламенттик баалоо жөнүндө видео сериясын аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.